Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kundaslar, mekendeshler. Moskvada taksistler, tuğanlar. Bir nesen eski öteyinler. Çıgıtamda da adakınca. Moskvada blogerler koyup деп tamam şu an. Ayakşam taksi işlegenler özünün doходын көрсөтүп, монча иштеп атам. Бүгүн 5000'lik 6000'lik заказ алдым деп мактанычы. Шуларга. Şu мактанганыңарды ойбойсуңарбы дейин деп атам да. Мен балким билбестиктен болуп жаткандыр. Биздин динибизде айтат да. Биздин динибизде канча тапканыңы анан алдыга койгон планың айтпа дейт. Ошондой. Ошон үчүн айтпаңыздар. İştegile, işte katırıp, işte kırksana gitgile, kırksana varıp bizneste kılgıla. Bu jakta neden boldu verбейчи. Анын минустары бар. Биринчиси dinimizde айтылат. Dinimizde айтылган нерсе бул шексиз күмөнсүз боло турган нерсе да, зыяны тиет бизге. Экинчиден, айтып атпайбы, кече жакында эле көрдүңөр. Мигранттар Москвада иштеген местнийлерге караганда көбүрөөк акча табылат деп атат. Эмне кыласыңар ошону мактанып. Экинчи, үчүнчүдөн согун киргизип атасыңар. Алымдарыбыз айтат, керек болсо жаныбарлардын дагы суу кирип кетет дейт. Бул жакта адамдар мага окшогон, эптей албаган, өз жашоосун кичине акча 2000-3000 акча тапкандар, силер бир күндө 5000, 10.000 табасыңар. Может назар түшүп аткандар, суу кирип аткандар. Ошон үчүн ушуну коюңуздар. Иштениңерби өзүңөргө буйрусун. Ишти кылгыла да кеткиле демекчимин да. Анан айтат го, биздин алымдарыбыз көп айтты. Керек болсо дейт, магазинге кирип, бир нерсе ала турган болсоң, мисалга алып айта турган болсоң, алма ала турган болсоң, же жей турган нерсе ала турган болсоң, элдин көзүнө көрүнүп турган жерден алба дейт. Карагыла. Артынан нарактан алып же дейт. Себеби аны курсак ачы, тогу көрдү дейт. Адамдын назары түштү, суу кирди дейт. Жаныбардын дагы суу кирет деген мындай экен. Биздин илгери ата бабаларыбыз, максат ажы айтат го. Ата бабаларыбыз тамактанып, нан бир нерсе жеп отурганда дейт. Жеп отурганда. Мышыкка, итке эмне деп ыргытып берип койчу экен. Себеби суу кирип кетпесин деп. Эми силер ошол 10.000, 15.000, 6.000 иштеп атабыз деп мактанып атасыңар. Башка кылтасыңар, закетін берип атасыңарбы? Жетим жесирлерге, колунда жок бешараларга жардам кылып бөлүшүп атасыңарбы? Ну ладно, мындай пример кылып айткандачы. Ошон үчүн башка контент тарта бергиле, мага ошо эле. Москвада кар жаады бүгүн деп контент көп го тартам десеңерчи. Бул эскертүү мусулман бир туугандарыңарга пайда берет деген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах.